Salam balдар. Азыр мен силерге жомок айтып берейин. Жомоктун темасы чиркей, чабараке жана жылан. Андыктан силер биздин каналыбызга катталып, лайк баскычын басып койгула. Илгери жер жүзүн топон суу каптапты. Ошондо Нух пайгамбар чоң кеме жасап, жан-жаныбарлардын тукуму үзүлбөсүн деп, ар бир жаныбарлардын бир эркек, бир ургачы кылып кемеге салууга буйруган экен. Күндөрдүн бирине кемеде тешик пайда болуп, кемеге суу кире баштайт. Көрсө аны тышкан тешиктир. Нух пайгамбардын айласы кетип, ким бул тешиктен суу өткөрүп жаап тура алат деп жар чакырат. Мен суу киргизбей кармап турам деп жылан чыгат. Ошол айласына бек болуп, топон суу бүткөнчө бир тамчы суу кемеге киргизбей тосуп турат. Алар акыркы кургакка чыгышат. Нух пайгамбар жыландын эмгегине ыраазы болуп, өзүнө чакырат. Жылан: "Сага ыраазымын, эмгегиме кандай акы аласың?" деп сурайт. "Дүйнөдө эмне таттуу болсо, ошону алам", дейт жылан. "Эми сага биз жаныбарлардын жемиштин даамын татып, эмне таттуу экендигин билип кел", деп Нух пайгамбар чиркейди жумшайт. Чиркей бүт аламды кыдырып, жан-жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн даамын татып кайра келе жатканда, анын алдынан чабалекей тосуп: "Чиркейим, эмненин даамы таттуу экен?" деп сурайт. "Баарынан адамдын каны таттуу экен", дейт чиркей. "Тилиң кандай болуп калыптыр? Таттуу даамга кандай болгонун көрөйүнчү. Тилиңди бери сунсаң", дейт чабалекей. Чиркей тилин суна бергенде чабалекей анын тилин сууруп алат. "Кана, чиркейим, эмненин даамы таттуу экен?" деп Нух пайгамбар чиркейден сураганда, ал кың этип эч нерсе айта албай коет. "Баканын даамы таттуу экен деп жатат", дейт чабалекей. Жооп берет анын ордуна. Чабалекейдин өзүнө ачуусу келген жылан куйругу менен биз чапканда, чабалекейдин куйругу экиге бөлүнүп калат экен. Ошондон улам анын куйругу эки ача болуп калыптыр. Нух пайгамбар чабалекейдин өзүнө ишенип, баканы жыланга буйруп коюптур. Ошондон улам жылан бака соруп калат экен. Эгерде чабалекей болбогондо, жылан адамдын канын соруп калмак экен. Жылан менен чабалекейдин өч болуп, адам менен чабалекейдин дос болуп калышы ошондон улам болуптур.